Улуттук суусундук чыгарган автомекендик компанияга автомекендик мындай болгон темиргүлүктөр. Бул Isuzu маркасындагы жүк ташуучу унаа. Азыр мына ушундай унаадан 20 дананы тапшыруу аземи өтүп жатат. Алдыда биз Tulpar Motors заводунан кандай унаалар чыгып жатат, аны алуунун шарттары кандай кененирээк айтып беребиз. Üçüncü dolbor bekitip, üçüncü жолу 20 грузовик көрперип атабыз да. Бул биринчиден аябай комфортный, льготный условиялар менен берип атабыз. Анткени лизингтин шарты аябай ыңгайлуу да. Лизингтин шартын түшүндүрүп берсем, бул компания 30 гана процентин төлөп азыр биринчи кадамда. 70%-ын 3 жылдын ичинде льготалык 5%-дык ставка менен бизге фондко төлөп берет да. Грузовиктер уже иштеп башташат, уже эртең уже иштеп башташат. Бул аябай биздин өндүрүүчүлөрдү колдоо механизм, лизинг механизми. Бул жаңы машинаны бүгүн намаштап сиз айдап экенсиз. Кудай буйрса. Буга чейин бул марканы айдап жүрөсүзбү негизи? Айдап жүргөм. Кандай экен машина? Машина жакшы, аябай жакшы машина да. Айдаса болот. Окат кылганга жакшы машина да, тынч. Жүргөнгө шаар ичинде тыпылдап жеңил жүрөт. Скорошный жакшы. Жеңил жүрөт өзүнө. Эмнеси бар экен эми ичин айтып бериңизчи. Бул ичинде кондёру бар, жакшы да. Күнүзыкта. Кондёру бар. Печкасы иштейт, магнитофондору бүт. Салон жакшы да. Үскүлөрү бүт эме менен иштейт. Сидене подъемный эме сон. Ыңгайлуу да адам айдаганга. Авто өндүрүштөргө көмөк катары жана автолизинг механизми азыркы учурда ошонун механизмде мөөнөтүн узартуунун үстүндө иштеп атабыздар, иштеп жатабыз. Андан тышкары мамлекеттик сатып алуулар маселесинде эгерде сатып алуучу бир буюм болобу продукция Кыргызстанда өндүрүлгөн болсо, ошол учурда мындай мамлекеттик улуттук өндүрүлгөн продукцияга мындай андай десе преимущество берилип атат да.